Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыз бардактуу угарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктар чыгарылышы, аны мен Жасмина Сайдиманова тааныштырам. Кыргызстанда 1-июлдан пенсия көтөрүлөт. Бул тууралуу жаңы кадам социалдык мобилизациялоо боюнча жалпы республикалык кеңешмеде президент Садыр Жапаров билдирди. Маалыматка таянсак, пенсияларды көтөрүү 2024-жылдын 1-октябрында белгиленген. Президент Садыр Жапаров өз сөзүндө мен социалдык фонддун жетекчиси менен сүйлөштүм. Андан соң пенсияларды көтөрүү 2024-жылдын 1-июлунан баштоо чечими кабыл алынды. Ошондон кийин минималдуу пенсиялык төлөм 6800 сомдон кем болбойт деди. Баткенде изделип жаткан кыз Самаркандектин Жаңыбак айылынан табылды. Баткен шаарынын тургуну изделип жаткан 15 жаштагы кыз Самаркандектин Жаңыбак айылынан табылды. Бул тууралуу Салам медиага облустук милициянын басма сөз катчысы Дамира Юсупова билдирди. Баткен шаарынын Базар башы кварталынын 14 жаштагы мектеп окуучусу 2024-жылдын 21-май күнү эртең менен мектепке барам деп үйүнөн чыгып кеткен боюнча дайынсыз болгон. Бул материал 2024-жылдын 21-майында Баткен шаардык ички иштер бөлүмүнүн маалыматтардын электрондук журналына катталган. Иликтөө издөө иштери жүрүп, жыйынтыгында 21-май күнү кечке маал бул кызды Самаркандек айыл аймагынын Жаңыбак айылынан табышкан. Ошол эле замат ата-энелерин өткөрүп берген. Учурда бул факты боюнча текшерүү иштери жүрүп жатат. Кыздын абалы туруктуу. Баткенде 1750 мугалим биринчи психологиялык жардам көрсөтүү боюнча окуудан өтөт. Президенттин Баткендеги өкүлү Абдикарим Алимбаев ЮНИСЕФтин Кыргызстандагы өкүлү Саман Джун Тапа менен жолукту. Бул тууралуу облустук бийликтин басма сөз катчысы билдирди. Жолугушууда тараптар алдыдагы социалдык долбоорлорду ишке ашыруу мүмкүнчүлүгүн талкуулап, кызматташтыктын мындан ары да чыңдалышына ишенишин билдиришти. Белгилей кетсек, буга чейин да макулдашылган пландарга ылайык 2025-жылга чейинки аралыкта кызамык оорусунун алдын алуу өзгөчө көңүл бурулат. Эл арасында эмдөөнүн зарылчылыгы тууралуу түшүндүрүү иштери активдешет. 186 саламаттыкты сактоо кызматкерлери окутуудан өтөт. 5 мобилдик топ түзүлүп, иш алып барылат. Ал эми билим берүү тармагы боюнча 1750 мугалим биринчи психологиялык жардам көрсөтүү боюнча окуудан өтөт деп айтылат маалыматта. Баткен облусунан 9 окуучу артыкчылык аттестатына ээ болду. Билим берүү жана илим министрлигинен билдиришкенде, Кыргызстанда 2023-2024 окуу жылына Алтын Тамга мамлекеттик аттестациясынын жыйынтыгы менен 149 бүтүрүүчү, анын ичинен Баткен облусунан 9 окуучу орто жалпы билим тууралуу артыкчылык аттестатына ээ болду. Маалыматка ылайык, тест жүргүзүү 14 майда өткөрүлүп, ага 2211 окуучу катышкан. Талапкерлер Алтын Тамга жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациясынын 4 милдеттүү окуу сабагы математика, эне тили жана адабияты, Кыргызстан тарыхы жана химия боюнча тапшырышты. Белгилей кетсек, Алтын Тамга тесттин жыйынтыгы боюнча 17-19 майда апелляция жүргүзүлүп, 181 кайрылуу түшкөн. Күндүн маанилүү чыгарылыштары мына ушулар болду. Кийинки эфирден амандашканча саламыңыз түз болсун.